Кече жакында Кыргыз жергесинде өзгөчө конкурс өттү. Сулуулук конкурсу, бирок мырзалар арасында. Алгачкы ирет бул конкурста Кыргыз жергесинде өткөрүп жаткан Аскар Думанаев уюштуруучу менеджер мырза, жана ошондой эле Азиз Юсупов дал ушул конкурстун жеңүүчүсү. Кош келиңиздер мырзалар. Саламатсыздар. Кыргызстан мырзасы 2017. Кыргызстан мырзасы амбассадор 2017 Азиз Юсупов. Мааңыздар кандай жакшыбы? Кош келиңер. Абдан жакшы. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Кыргызстан мырзасы аталган деги эле кандай экен? Жан дүйнөңүздө кандай сезимдер болуп атат? Чоң рахмат. Билбейм, анчалык деле сезим деле жок. Может, ушуга баратканмын да, как сказать. Жашыңыз канчада, Азиз? 20-дамын. 20-дасыз. Билишибизче, Сиз модельдик кесипти аркылап келесиз, Ага. Модельсиз негизи өзүңүз, Более хобби болуш керек. Хобби катары. Азиз, айтыңызчы, эми сиз бул сынакты жеңгенден кийин уюштуруучулар Бали аралдарына жөнөйт экенсиз. Бул маалымат чынбы? Маалымат чын. Лицензия бар. Эң сон. Сиз ушул тууралуу айтып берсеңиз, конкурс тууралуу кененирээк. туура Кыргызстан мырзасы Балиге аттангандан кийин ал жакта кайсы этаптарда, кандай багытта өзүнүн таланттарын көрсөтөт? Кандай критерийлер менен жигиттер тандалды жана кандай критерийге жараша Азиз Юсупов дагы жеңүүчү аталды? Ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз. Негизи бул иш-чара жаштарды кайрымдуулукка, чыныгы мырза катары өзүн көрсөтүү, чыныгы мырза катары өзүн үлгү катары көрсөтө алган максаттар менен уюштурулган да. Ал эми Индонезияда боло турган эл аралык конкурстун критерийлери дагы мындан дагы татаалыраак болот. Анткени аякта бүткүл дүйнө өлкөлөрүнөн бардык мыкты профессионал дегендер барат. Ал жерде адамдык да сапаттар, модельдик профессионалдык да сапаттар абдан чоң жогору бааланат. Билишибизче, бул сынакка бул ирет 25 мырза атсалышты. Жана кандай критерийлер менен тандалышты? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Критерийлер эл аралык конкурска аттанып аткандан кийин критерийлер да абдан татаал болду. Ал тышкы келбетинен баштап, боюнан баштап, ар бир адамдык сапаты, чыныгы мырзаларга кандайдыр бир тиешелүү болгон сапаттарга ээ болуш керек болчу. Ал эми жюриде 10 киши болду. Ошол белгилүү адамдардан түзүлгөн. Эми ошолордун кандайдыр бир сынагынан өткөндөр биринчиликти алышты. Негизи мисалы Кыргызстанда ушундай сулуулук сынактар өткөндө айымдар арасында айрыкча капачылыктар көп болот. Мисалы мен биринчи орунду алмакмын, мен экинчи орунду алмакмын дегендейчи. Бул ирет мырзалар арасында эч кандай ызы-чуу жок эле өткөрүп алдыңыздарбы? Жок, эми мырзалар алды, мырзалар да. Бул жерде бир кандайдыр бир мындай таарынычтык болсо дагы көп көрсөтүшкөн жок да. Өзүн татыктуу көрсөтүш. Бүт 25 катышуучубуз ар бири бири-бирин сыйлашып, макташып, куттукташып, жөн гана мындай таарынычын өзүнө камтып коюшту да. Азиз мырза, сиз айтып өтсөңүз, сынакка эмнеден улам катышууну чечимди кабыл алдыңыз? Эмне түрткү берди? Сиздин Кантип катышып калдыңыз? Просто сүйлөй бергиз, өзүңүзгө ыңгайлуу болсо. Просто интересно было. Я хотел попробовать. Например, имеется в виду то, что я в любой сфере могу развиваться, как сказать. В основном я спортсмен, по идее, но решил тоже попробовать такую сферу. Спорт кайсы жагында? Тайский бокс.
Эң сонун, эң сонун. Тай бокстогу залдагы жигиттер кандай кабыл алды бул кабарды? Жеңип келдиңиз, коронаны көрсөттүңүз. Эмне дешти жигиттер? Иштеген жок. Куттуктаган жокпу? Кээбиркилер куттуктады, кээбиркилер куттуккан Үй жок. бүлөңүзчү? Куттукташты. Ну, бар, как бы рады. Билесизби, бизде Кыргызстанда мисалы мырзалар арасында ушундай сынактардын өткөрүлүшү же болбосо модельдик бизнес айрыкча мырзалар арасында кандайдыр бир деңгээлде сын пикир менен, көз караш менен кабыл алышат да. Бул стереотипти демек сиздер жоёбуз деген чоң бир алдыңыздарга иш максатты коюп алган экенсиздер. Алдыда кандай иш аракеттер жүрөт сиздер тараптан? Чындыгында эле бул мындай иш-чараларды өткөрүү абдан оорго келип атат. Көптөгөн адамдарга барганда бут тосуулар эмес, эшик жаап коюшат да. Бул эми кыздар болсо түшүнмөкпүз, эркектердин арасында ушул кантип болсун деп. Бирок бул жөн гана сулуулук эмес да, бул ички дүйнөнүн сулуулугу, бул спорт, бул чыныгы мырзалыкты көрсөтүү дегендикке жатат да. Анан бул жаатта бул жаатты негизи өнүктүрүү аракетиндебиз азыркы убакта. Анткени бул нерсе да керек да. Бул деген эстетикалык сулуулук, маданият, бул бүткүл дүйнө менен чогуу алдыга умтулуу дегенди билдирет. Туура, заманбап жашоо менен бир айкалыша билүү, анткени азыр 21-кылым техника заманы. Ал эми бизде негизи көнүп калган бул ой пикирлер, мисалы мырза деген маймылдан бир аз сулуу болуш керек деген бул ой илгерки заманда болгон да чындыгында. Азыр болсо кичине заман башка жакка ыктап баратат. Сиз кошулуп атасыз демек. Албетте, кошулам. Мен да кошулуп атам, азамат жигиттерибиз. IQ деген түшүнүк бар го. Мисалы, айымдардын конкурсу болуп атканда, алардын интеллектуалдык деңгээлин суроолорду берип, же болбосо тамаша көз суроолорду берип текшеришет. Бул редистерде ушундай текшерүүлөр болдубу? Эгер болбой турган болсо, анда деги эле жигиттерибиздин физикалык гана эмес, эстетикалык гана эмес, интеллектуалдык баягы деңгээлине көңүл бурулабы? Албетте көңүл бурулат, бирок биз аны кандайдыр бир элдин алдына чыгарып көрсөткөн жокпуз да. Анткени биз бул конкурска катышуучуларды алып аткан мезгилде эле жана кастинг деп коет го. Ошол убакта эле текшерип алганбыз да. Аны бирок эми элдин арасына алып чыгып, жалпы жумра журтка көрсөтүп кереги жок. Акыркы сурообуз, Азиз мырза, сиздин сүйүктүү авторуңуз ким? Акыркы жолу кандай китеп окудуңуз эле? Дерс узала деген китеп окугам. Дерс узала. Эң сонун. Рахмат. Балиге аттанат кез качан кетет, Азиз? Азиз август айында. Август айында. Ага чейин даярдыкты көрүңүз, камданыңыздар. Кыргызстандын атын жакшы деңгээлде көтөрүп келесиз деп ишенебиз. Желегин желбилет келесиздер деген ишеничтебиз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат дагы. Кыргызстанда алгачкылардан болуп жаңы багытта эркектер арасында, мырзалар арасында сулуулук, спорт жана эстетикалык конкурстурду уюштуруучусу Аскар Думанаев мырза жана дал ушул конкурстун жеңүүчүсү бүгүн таажыны кийип отурган Азиз Юсупов.